Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilgenlerden soragıla eğer sizler bilmesingler degan. Bugünkü күндө бардыгыбызга kenен tarap ketgendikten telefon, internette malumatlar, dini tuuralı, dünyalыk tuuralı. Oşol internetteki biri özünün bir fikrini aytat misalı. Mekke tuuralı, Madina tuuralı misalı. Acılık, umra tuuralı, Kur'an tuuralı, namaz tuuralı, bir zikir tuuralı. Biz oşonu çınlı aytты же ошол адам пикири билбейбиз да. Ошону өзүбүздүн мечитибиздеги имамдан, мечитибиздеги алымдардан барып сурасак ошол кандай? Ошону сураганда ал бизге китептен айтып берет. Айтып бергенден соң болду, жанагы оору кетет да. Бүгүн доктор көп, молда көп болгон да. Ар бир адамды көрсөңүз, бирөө картошка же десе, бирөө пияз же дейт. Бирөө картошка зыян десе, экинчиси пияз зыян дейт. Пайдага келгенде дагы ар бир нерсени пайдалуу, ар бир нерсени зыяндуу кылат. Ошону барыбыз ишенебиз. Чын-чынында пайдалуу жана зыяндуу бул мындай нерсе эмес. Эки жерде 2-4 баарыбызга бирдей. Жок. Картошка бир адамга пайдалуу, бир адамга азыраак пайдалуу, бир адамга көбүрөөк пайдалуу, бир адамга зыян. Бир адамга көбүрөөк зыян. Каяктан билебиз? Докторго барып сурасак, анализ тапшырып аныктасак, доктор айтат: сиз картошка көбүрөөк жеңиз, азыраак жеңиз. Сиз сахар азыраак жеңиз, сиз эт көбүрөөк жеңиз. Бул медицина мындай нерсе эмес да. Бардыгыбызга бир нерсе бирдей пайдалуу болсо, бардыгыбызга бир нерсе бирдей зыяндуу болсо, андай эмес. Ошого телевизордо же азыр жанагы документ жок, диплому жок, эчтегеси жок докторлор. Биз жөнөкөй ишенип кете берет экенбиз. Бирөө чыгып алып чеснок жесеңер, бул 5000 жылдан бери эч кимге айтпай сакталып жүргөн секрет экен, сыр экен, ошону бүгүн айтты. Секретне деген нерсе эч качан айтылбайт. Айтылды демек бул секретне эмес бул. Бул ушу 1000 жылдан бери совершенно секретне болуп сакталып жүргөн сыр бүгүн биздин колубузга тийди. Сиз кимсиз? Сиздин колуңузга совершенно секретне нерсе тийип калыптыр. Анан ошол чеснок рактан да арылайт экен. Анда ушунча медицина, ушунча дары, ушунча доктурлардын не кереги бар анан? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чеснок жеген эмес өзү. Пияз жеген эмес өзү, козум сасыйт депчи. Макул пайдасы бардыр, бирок ошону табыптан, доктордон барып сурасак, ошол айтып берсе, албетте пайдаланыңыз. Болгону сизди текшергенден кийин, сиздин каныңызды, сиздин тамырыңызды, сиздин бүт анализдерди алып, окуган, билген адам текшерип көрүп, карап, анан сизге бул нерсе экен десе, ошону кылыш керек, зарыл, шарт болот. Сизди текшерип, жада калса сиз орозо тутпаңыз азырынча, орозо тутсаңыз мына ооруңуз күчөйүп кетет десе, жок мен тутам деген күнөө болот. Сиз бир жума, 2 жума сууга колуңуз тийгизбең десе, таяммум кыласыз. Бирок сизге доктор өзүңүзгө айтыш керек да. Ошондуктан ден соолукка керектүү маалыматтарды дагы доктордон окуган, билген, ошо тажрыйбасы бар бир докторго кайрылып, ошонун сураш керек. Ошондой эле диний маалыматты дагы. Себеби чала докторго барып калсаңыз, ден соолугуңуз коркунучта болот, өлүп калсаңыз ыктымал. Чала илимдүүгө барсаңыз, иманыңыз коркунучта да. Көптөгөн ушундай назик маселелер бар. Биз аны түшүнбөйбүз. Мисалы айтканда, бизге динди тартуулайт, Меккенин сүрөтүн коюп койгон, бул жакта бир адам дуа кылып жатат. Ошонун сүрөтүн алып үйгө чаптап коебуз биз. Мекке турат, бул дуа кылып атат, колунда тесмеси дагы бар. Болду, үйүңүзгө периште кирбейт. Эмнеге? Адам сүрөтү да. Жөн эле адам сүрөтүн биз үйгө чаптабайт элек. Меккенин сүрөтү жанында болуп, ал киши ыйлап анан дуа кылып атканы үчүн биз үйгө чаптап койдук. Же биз байкабай бир диний нерсе көрөбүз, ошону көргөнчө сонун кылып музыка угуп алабыз. Ошого бул тармакты, телефонду, интернетти жер казыш, үй куруш, машина оңдош же башка нерселерге толук иштетсе болот. Себеби ал илимдер, мисалы машина оңдош илими бул анчалык бир кат'ий, бир асмандан түшкөн илим эмес да.
Адашса эчтеке болбойт, бензин көбүрөөк жейт, дөңгөлөк жарылып калат, эчтеке болбойт. Анын зыяны жок анча да элечи. Үй куруш боюнча дагы түрдүү варианты бар үй куруштун. Лайдан курса болот, кирпичтен курса болот. Бул дагы асмандан түшкөн илим эмес. Иман менен ден соолук илими бул Аллах берген түздөн түз, бул белгиленген, бул ар бир нерсенин жообу бар болгон илим. Бул нерсеге акыл иштеткен болбойт. Ошого үй куруудун түрлөрү жылдан жылга, кылымдан кылымга өзгөрүлөт, бирок дарылоо менен дин тутунуу илими өзгөрүлбөйт. Неге? Себеби бул Аллах жактан келген. Бул адамдардын акылына тапшырылган нерсе эмес. Аллах бизге акылды берди, өзүбүз ойлонуп бир акыйкатка жетүү үчүн эмес, акыл менен акыйкат каякта экенин билүү үчүн эле. Акыйкат каякта? Кур'анда, хадисте. Аны ким билет? Алымдар билет. Болду. Ошого жетиш үчүн эле Аллах акыл берген. Аллах акыл берген ооруганда доктурга барышты билүү үчүн. Ошондуктан туугандар, адам баласы дини маселени оюңузга бир нерсе келсе жазып коюңуз, анан бир илимдүү адамга, мешіттин имамына жолукканыңызда сурап тактап алыңыз. Ден соолукка байланыштуу дагы ошол бүгүнкү күндө больницаларда иштеп жаткан доктурлар мисалы, диплому бар, окуган, ошол доктурлар билет. Ошолорго баралы, айталы. Өз алдынча дарыланган бул нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, оорусаңар барып шифасын издегиле деген. Тауып ал кезде доктур тауыптар бар эле. Азыр андай тауыптар Аллах билет, барбы жокпу билбейм, бирок ошол доктурларга барып ден соолугун ар бир адам жекече көрсөтүп, ошого анан кеңешин алып бир иш кылса, анда бул жасаганы өтө жакшы болот, сүннөткө ылайык болот, ден соолукту сактагандыгына аманатчыл болот, Аллах берген ден соолукту. Анан өз алдынча дарылана бербеш керек. Бирөөдү көрсө кызылча жеп жүрөт, не болду? Кызылча ден соолукка пайда экен, канды көбөйтөт экен. Мүмкүн сиздин башка жериңизге зыян. Ким айтты сизге? Мен теледордон көрдүм. Ошондуктан эми азыркы заманда Аллах таалам кичине кеңирчилик берген. Ар бир адам мүмкүнчүлүгү бар дарыланганга, ар бир нерсени өз аты менен атап, ар бир нерсени өз жолу менен иштетсек, ошондо гана туура болот. Динди дагы сакалы бар эле адамдан сурай бербей, динди илими бар адамдан сураш керек. Сакалы бар адамдар көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биздин оюбузга келе турган суроолордун жоопторун келе электе эле айтып кеткен. Ошондуктан эгер биз барып сурасак кыжалат болбойбуз. Ошого айтты: "Шифаул ай", билбегендиктин дарысы, шифасы эмне? Ас-суал, сурагандык. Сахабалар ушунчалык көп сурайт эле. Анан кээ бир нерселерди сурай албагандыктан ичине тартынып уялганда, анан тоодо жашагандар келип калса, ошолорго айтат эле: "Мынаны сурап бериңизчи". Алар кеңири сурай берет эле аларчы. Сахабалар тартынган маселелерди алар сурап берет эле. Аллах Таала ошондой суроолордон 300дөн ашуун жообун Кур'анда берген. Ясалунака, сенден келип сурашат, анил анфал, олжо тууралуу. Ясалунака анил хамри вал майсир, сенден келип сурайт, арак тууралуу, кумар тууралуу. Ясалунака маза юнфикун, сенден келип сурашат, биз эмнени садака кылалы, кандай садака кылалы, кандай каржылайлы. Аллах Таала ар бир ошол суроодун жообуна кул деп жооп берген. Сен аларга мындай деп айткан депчи. Ошондуктан мен айтайын дегеним максаты, бизге келген суроолордун жообун биз Кур'ан хадистен, Кур'ан хадисте алымдар билгендиктен, алымдардан ошол суроодун чаңкоолугун кандырып алсак, түз жолдо болобуз. Анан өзүбүз угуп алып эле бир жерден, мына зикирди айтсаң мындай болот, бул зикирди айтсаң мындай болот. Анан сиз деле чыгып эртең айтыңыз. Сиз деле чыгып эртең бир нерсени айтсаңыз, эч ким сизден сурабайт. Болду, эл ишенип кете берет. Себеби эл бир нерсеге ишенгиси келет да. Ошондуктан ишене турган нерсе бул Кур'ан хадисте келген илим. Себеби бул белгиленген, чектелген. Ошондуктан ар бирибиз ден соолугубузду дагы аманат кылып сактайлы, анан динибизди дагы.